Баян Акулова Айжандын интимдик видеосун Өткүрбек Рахмановду айыптады. Эске сала кетсек, буга чейин Темиров Лайф YouTube каналынын менеджери Айжан Алымсейитованын төшөк кумарына баткан ачык видеосу тарап кеткен. Видеодо Алымсейитова тууралуу кенен айтылып, ата-энеси туурасында да маалымат берилген. Учурда журналисттердин басымдуу бөлүгү атайын буйртма берген деген шек менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди күнөөлөөдү. Facebook тармагында УКМКнын төрагасына карата ар кандай какшык сөздөр да байма-бай жазылууда. Ага мамлекет башынын тарапташы Бекзат Өмүрбековдун жогорку кеңештин мурунку депутаты Орозайын Нарматованын кыздыгы жок экенин айтып чыкканында кошумча болгон. Журналист Баян Акулова Айжан Алымсейитованын төшөк кумарына баткан видеосунун тарашына Камчыбек Ташиевдин журналисти Өткүрбек Рахмановду айыптап, андагы сүйлөгөн эркек адамдын үнү анык экенин белгиледи. Алдын ала айтып коеюн, мага Болот Темиров менен эмполой кырылып калса да бертыйын, бирок бир коомчулукта мындай ыпластыкты мен эки дүйнө колдобойм. Бирөөнүн жеке жашоосу, бирөөнүн төшөгү ал өзүнүн жеке иши. Бул Айжандын видеосун таратып, анын арасы келгенсип, ата-энесин кошуп чыгарып салганыңар өтө тыкыр иликтегениңер көрүнүп турат. Анысы аз келгенсип так УКМКнын төрагасынын эң жакын адамдары Жазира Талайбекова менен Өткүрбек Рахманов мадетторлук кылган баракчага жүктөлүп калганы УКМКнын төрагасына болуп көрбөгөндөй шектенүүлөрдү жаратууда. Өткүрбегиним чучалап жатканым менен за кадрам кимдин үнү ким экенин журналисттер дароо таанып койду. Мен деле тааныдым, жаман көрсөңөр жармаңды бербей эле кой. Акыркы учурларда артыңдан ушундай жаман жакшы кептер ээрчип жатат. Текебаев айтмакчы, зыяны Ташиевке тийүүдө. Душман кишинин да ата-энесин аяйсың, койду. Бул жүрүшүңөр менен Камчыбек Ташиевдин түбүнө оппозиция эмес, силер жетесиңер. Азарда өчпөй эми WhatsApp группаларга тарап кетиптир. Уятынан ата-энеси ишке чыга албай жаткандар. Мейли кыздын өзүн жасагыла. Эмнеге ата-энесине тийишесиңер? Ыйык бирдемиңер барбы силердин? Бирөө толуу арамга малынып эле калып турсуңар да. Мындай болбойт. Өткүрбегине эсиң барында этегиңди жап. Камчыбек акеңни жаман көрсөтүп атасың журналисттерге. Сен УКМКда иштеп жүргөндө Ташиевдин өзү айткандай, элдин баары бурулуп барып басып кеткенде, жаныңда бир журналист калбай калганда мен жүргөм. Мындай ыплас нерсени ал же көрчү эле. Бөр кал дешсе баш алып жатат окшойсуң. Сага башкы чекистин колу бошоо жүрөт окшойт. Эжелик акыркы кеңешим Өткүр. Ата-энеңе сенде да бар, бирөөнүн ата-энесине тийишпе. Экинчиден, эң оор күндөрдө Ташиевдин жанында мен тургам. Мына азыр кабылдамасына кире албайм. Катуу айтканда, сен ким эле дегенсип эшигин жаап койду. Сен да бир күнү көчөдө каласың, ошондо салам алейк кылганга мамиле алакка катышка адам керек. Адамга адам керек өзү. Абайла, мен баскан турмушту сенин басышыңды каалабайм. Ошого айтып жатам. Кааласаң кабыл ал, каалабасаң кеч болсо да кабыл аласың. Саясатчыларды билбейт окшойсуң, көзүң тумандап ачылганда баары кеч болуп калбасын деген Баян Акулова. Буга жооп кылып тура эмес жазыпсыз. Ал эч кандай менин голосум эмес, үстүмдө Кудай турат. Коруудо оомат кылбаңыз, башкалар антсе да сиз менден тактап алсаңыз болмок, өкүнүчтүү деп Өткүрбек Рахманов комментарий калтырган. Булак аргумент кейчи. Эл чындыкты билсин. Жарандык активисттер УКМК менен Ички иштер министрлигинин башчысын жоопко тартууну талап кылды. Ондогон жарандык активисттер медиа өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго кайрылуу кат жолдоду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Ички иштер министри Улан Ниязбековду кызматтан алып кылмыш жообуна тартууну талап кылышты. Биз адам ар-намысына шек келтирип, жарандардын жеке жашоосуна кийлигишкени, сыр маалыматты сактоо укугун бузуп, жеке маалыматты абдан уят формада коомчулукка таратканы үчүн УКМК төрагасы менен Ички иштер министрин токтоосуз кызматтан алып жазалооңузду талап кылабыз деп жазылган кайрылууга. Клара Соронкулова, Гүлнара Жарабаева, Рита Карасартова, Нурбек Токтойкунов, Марс Түрлөгенов баштаган оңдогон активисттер кол коюшкан. Булак Назар Ньюс кейчи. Эл чындыкты билсин. УКМК Темиров менен Назаровдун кармалышына жана алардын интимдик видеосунун тарашына тиешеси жок экенин билдирет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети айрым адамдардын жеке жашоосуна байланышкан материалдардын интернетке тарашына УКМКнын тиешеси бар деген билдирүүлөргө жооп берди. УКМК улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча комплекс иш-чараларын Конституциянын жана өзүнүн ыйгарым укуктарын чегинде жүзөгө ашырат. Атайын кызматтын кызматкерлери коомубуздун туруктуулугун жана бүтүндүгүн сактоого, ошондой эле жарандардын укуктарын, эркиндиктерин камсыз кылууга бардык күч-аракеттерин жумшоодо. Журналист Темиров менен Болот Назаровдун кармалышы жана коомчулукта кызуу талкууланып жаткан алардын жеке видеолорун тарашына УКМКнын эч кандай тиешеси жок экенин белгилейбиз. Кээ бир кызыктар жактар атайын кызматты далилсиз күнөөлөп, катуу сөздөр менен эпитеттерди айтып, ошону менен коомчулукту күч органдарына каршы кылып жатканы таң калтырат. УКМК коомчулукту эмоцияга ар кандай провокацияларга алдырбоого, кандайдыр бир суроолор жаралса, билдирүүлөр жана жалган жалалары менен Кыргызстандын коомчулугун адаштырбай, белгиленген тартипте мекемеге кайрылууга чакырат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коомчулук өз пикирин бурмалоого жол бербейт деп ишенет деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Булак Назар Ньюс кейчи. Эл чындыкты билсин.
Сооронкулова, сен Ташиевди кызматтан кетире турган болуп калдыңбы? Сен өзүң кимсиң? Артыңан ээрчиген электоратың сени колдогон элиң болсо парламентке өтөт элең го. Ташиевдин артында таянса тоо сүйүнсө бута болуп турган кылкылдаган миллиондогун элдин назарына билбеген кандай кесеп этсиң? Ташиевди кет деп Ташиевдин артындагы бүткүл элди тепсегидей кайсыл ырысың калды бул ааламда? Сенин артыңда өзүңө окшогон түнкү клубду сүйүүчүлөр эле болсо бардыр. Сенин көзүң агып түшүп көрбөй жатса Ташиевдин иштеп жатканын биз көрүп турабыз. Мына бүгүн Орусия телевидениясынын бүгүнкү учурдагы Кыргызстандын жетишкендиктерин элдик бийликке элип өлкөбүздөгү өзгөрүүлөр болгонун көрсөттү. Акыркы 10 жылда биз мигранттар Кыргызстан тууралуу только негатив жаңылыктарды гана угуп калганбыз. Иштеп жаткан Садыр менен Камчыга каршы болгондор, силер чыныгы элдин душмандары болосуңар. Камчынын атын оозуна албай жүр. Камчы түнкү клубтарда сыра ичип, сенчилеп сасып, түтүнүн булатып, сигарет тартып, аны сас келгенсип, кускуну келтирип, ачкыл-ычкыл ырдап, сайраңдап жүргөн жок. Ал иштеп жатат. Камчыдан ыппас колуңарды тарткыла бузукулар деп Шаа Мырза Бөрөккулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Мугалимди ким коргойт? Активист министрликтин алдына нааразычылык билдирип чыкты. Билим берүү жана илим министринин алдында активист Өндүрүш Токтоназаров мугалимге жасалган мамилеге нааразычылыгын билдирип чыкты. Анда активист мугалимди ким коргойт деген жазуусу бар плакатты көтөрүп алган. Социалдык тармактын колдонуучулары мугалимге жасалган мамилеге нааразы болуп пикирлерин билдирип жатышат. Мектепте мугалимдердин айлык акысын эң жогорку маянага теңип, коомдогу ордун бийик деңгээлге көтөрбөсөк 10 жылда мугалим таппай калабыз. Мугалимдердин укугу мыйзамдуу корголушу керек деген өңдүү пикирлер жазылууда. Маалымат үчүн буга чейин Чүйдөгү мектептердин биринде мугалим менен окуучунун ортосуна чыр чыккан видео тараган. Андан соң Лебединовкадагы мектептин тарых мугалими иштен кеткени айтылган. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Мугалимди иштен ала бергидей мектеп Шарашкиндин конторасы болуп калганбы? Ал Эмидин районунун Лебединовка айылындагы номер 1 мектеп гимназиясынын мугалими окуучуну бир чап койгон үчүн иштен кетти. Себеби баланын ата-энеси аны иштен алгыла деп ультиматум коюптур. Билим берүү министрлиги мугалимдерди коргойбу же мугалим байкуш арызчыл ата-энелердин чын тийбес балдардын курмандыгы боло береби? Мектепке бейбаштык кылган, тартиби жок, үйүнөн тарбия көрбөгөн эрке талтаң балдарды тартипке чакырыш үчүн мугалим аргасыздан какыс-кукус кылып баланы чаап койгон үчүн мугалимди иштен айдоо мыйзамсыздык. Мындай конфликти кырдаалда баланын денесине канчалык зыян келгенин экспертиза гана аныктайт. Укук коргоо органдары териштирип сот чечим чыгарат. Анан бир ата-эне мугалимди кетер деп арызданса эле мугалимди иштен ала бергидей мектеп Шарашкиндин конторасы болуп калганбы? Энеси болуш жактын кызыгы иляктай элебиз эрке талтаң тартипсиз маңкур чалыш балдарды окутуп, тарбиялап берип жаткан мугалимдерге рахмат айтыштын ордуна минтип иштен айдоо мугалимдин кадыр баркына доо кетирет. Тескерисинче жарыбаган айлык менен иштеп жаткан мугалимдерди колдоо, коргоо керек. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Эльвира Сурабалдиева Жогорку кеңештин аял депутаттарын кызматтуу унаадан баш тартууга чакырам. Жогорку кеңештин депутаты аял депутаттарын кызматтуу унаа менен камсыз кылууну сунуштады. Эми суроо, бул азыркы көйгөйлөрдү чечүүгө кантип жардам берет? Мындай маселени көтөргөндүн өзү түшүнүксүз. Биздин өлкөдө аялдарга кандай мамиле жасаларын баарыбыз эле билебиз. Көпчүлүк учурда айрым чиновниктер айтып жаткандай өтө деле жакшы эмес. Депутаттардын маалыматы боюнча Жогорку кеңеште иштеген көп аялдар коомдук транспорттор менен эле жүрүп, эркек кесиптештерине караганда өз милдеттерин жакшыраак аткарышчу. Мен аял депутаттарга кайрылып кетким келет. Мурунку парламенттеги аялдардын тажрыйбасын эске алып, өзүңүздөр эле кызматтуу унаалардан баш тартыңыздар. Себеби өлкөбүздүн учурда канчалык жакшы эмес экономикалык абалын эске алганда мындай кадам туура болот. Эгерде депутаттар аялдардын абалына кабатыр болгон болсо, келгиле анда алгач үй бүлөлүк жана гендердик көйгөйлөрдү чечкенге көңүл буралы. Андан башка да маанилүү көйгөйлөр маселелери чечкенге аракет кылалы, дейт Эльвира Сурабалдиева. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин.